Assalamu алейкум, Ошколар YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер, чабандестер. Биз сиздерге ноокаттан салам айтабыз. Тактап айтканда бүгүн Насиридин Исанов айылдык аймагынын Жаркоргон айылында турабыз. Тактап айтканда мына Кәрим ажынын үйүнө келип калдык. Жакшы саяпкер аттарды таптап жүрөт. Ассаламу алейкум Кәрим ака. Ден соолугуңуз жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Өсүңбү? Келдиңерби? Аттарды сатууга койдуңуз буйруса. Ушул 2 ат тең сатылат. Бул 6 жаштагы ат. Ушул 7-чи номер. Бул 5 жаштагы. Жакынырактан дене мүчөлөрүн көрсөтүп туруп эми маалыматты бериң эми көрүүчүлөргө. Кандай ат болду? Ушул Жаркоргон зонасынын, Жаңабазар зонасынын саяпкерлердин бири сизсиз. Ат тууралуу маалыматты бериң эми. Жылдан бери. 6 жаштагы ат. Улакка салынып жүрөбү? Улакка салынып чабылып атат. Кандай улактарга салынып чабылып атат эми? Негизгиси ошол. Негизгиси торпок чоң жыйындарда жүргөн ат экен да жаныбар, Геланын аты бул. Гелада туруштары кандай аттын? Мына кабагына караганда геладан чыкпайм дейт коет. Ортосунда түтөйүп турган аттар. Түтөгөн жеринде турат. 4 казыгы тазабы аттын? Казыгы таза. Кече улакта кичине ошо бир куту тебеленди. Мындан тебеленип турат мына куту. Калганы таза. Мүчөлөрү сынында сөз жок экен аттын. Бияка Кол менен. Кол болобу? 4-жыл быйыл куу казык. 4 жылдан бери өзүңүз карайсызбы? Өзүңүз таптап, өзүңүз суутуп. Жемге кайнаган. Жемге кайнаган. Bundan аттан жем аябайсың. Шундай экен. Чоң жыйынга кирсеңиз коркпочу ат экен да, демек, 4 жылдан бери куу казык, жемге, саратан жемдерине тойгон ат болсо, азыр сууту келдиби? Барган жериңе барасың. Сууту келип, уже 2-3 улак чаптык. 2-3 улак чабылса, мындай 4 жылдан бери өзүңүздүн колуңузда экен, муну чаппай койбосоңуз керек. Сорундары барбы аттын? Бар. Кандай сорундарга салган? Тай, топоз алып келип атты балдар. Тай, топоздорго салган атпы? Сорунун көбүн алып турдан да? Жакшы эле булат. Бир улакта 2 сорун таштаган күндөрү да болду. 2 сорун таштаган күндөрү да болду дең? Анда палван ат экен. Аттын нелерин көрсөтүп беребиз эми? Ишне аттын буроолорун көрбөйлүбү, буроолоруну? Атты байкап туруңуздар. Бой канча чыгат? 1.63 плюс. 63. 63. Атты көрүңүздөр, буроолоруну чоң. Негизгиси ушу топто. Негизи топто турат. Уруштары кандай атты? Өтөсү жакшы. Атты катуу уруп, катуу качабы? Уруу эле кирип кетет. Эч бир тайсалдап, аркага, капталга басат турган ат эмес. Түз кирет. Ишеничтүү кирет. Ишеничтүү. Кайманат коюлганбы буга? Чабанези келишсе булаттан эч күйө турган эме жок. Палваны келишсе. Палваны келишсе. Атты көрүп турасыздар, моюнду, башын тик көтөрүп кармаган. Моюн тик кармайт экен, көкүрөктөрүнүн арка алдыны көрүңүздөр, өзүнө жарашкан. Кыргыз жылкысы дедиңиз, а? Кайманат койгонсуз, койгон эмессизби? Кайманатын эрке деп койгонбуз. Эрке деп койгонсуз. Эми эркенин баасы канча? Баасын 6000 деп койдук доллар. 6000. Бир кагып койчу атты. Жылоолору да жайында экен аттын, а? Атка камчынын кереги жок окшойт. Камчысыз эле кирем мен галага буну менен. Камчысыз эле кирет. Камчысыз кирем, камчысыз чыгам. Басыгы да өзүн алып жүрүш, өтө сонун алып жүрөт экен, а? $6000 кеми болот. Чоң жыйындарда атты текшерип көрөбүз десе болобу, акчаны? Каалаган күнү келсин, улак болгон күнү улакка кирип чаап көрүп, анан пулун санасын. Чаап көрүп, санаса болот. Мына 1-чи номердеги ат ушул болду туугандар. Бизден алыстабаңыздар. Мына аттын дагы жакындан дене мүчөлөрүн тартып көрсөтүп өтөм туугандар. Чоң жыйынга, чоң аламан улакка ат издеп жүргөндөргө мына саяпкердин атыны колдон чыгарбаңыздар туугандар. Биз чыгарылышыбызды улантабыз ушуну менен, мындай дене мүчөлөрүнү чыгарылышыбыздын акырында да мына көрсөтүп өтмөкчүбүз. Артыңкы 2 туяк ак экен. Чоң жыйында текшерсеңиздер болот экен туугандар. Эми 2-чи номерге көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Бизден алыстабаңыздар. Мына 2-нчи номердеги ат дагы чыгып калды туугандар. Эми бул аттын жашы канча дедиңиз эле? Жашы 5 жаш. 5 жаш. 5 жаш. Бул кол бала ат. Кол бала. Жемге мен ушу жемди аябайм да ушул адатым. Аттан аябайсызбы? Аттан аябайм. Жем жешинче. Карап туруп. Өзүм жебесем дагы атын жесин дегендерден экенсиң да. Ат жеш керек. Өз саяпкерлер өз сондай болот экен да. Жебей калса ат бир чалышы бар да. Ошон үчүн ат толук жеш керек. Бир күндү дагы өткөрүп жибербеш керек. Өтпөш керек. Бул эми карабайырбы? Карабайыр. Минги өтө сонун. Басышы жакшы, буттары таза. Путу кол таза. Путу кол берсем да өзү дагы көчтүү. Кичине жыйындарга бул чабып жүрөт балдар. Муну кандай жыйындарга, тек улактарга? Тек улакта ушу жүрөт да. Жеп ичиши, ден соолугун аттарын экөөнө тең жооп берет экенсиң. Үстүнөн айтып турат. Жейт, таза, ден соолугу таза. Кетиши кандай мындай, жеңилдиги? Жеңилдиги жеңил азыр. Тек улактарда жүрөт деп калдыңыз. Чапканга болот азыр, бир чабып көрөлү. Чабап дагы көрсөтүп берет чабандас. Басышы сонун. Үстү өтө ток. Үстү токпу? Атка барыштары кандай? Бир кое берип койбойсуңбу, көрбөйлүбү? Чыдай катык. Була үн менен кетет экен жаныбар, а? Атты байкап туруңуздар туугандар. Жаныбар өзүнө жараша улак бар экенден да? Бар. Тек улактын аты экенден да, кичине жыйындарда жүрөт дейсиз. Кичине жыйында эч муңбай жүгүрөт бул. Эми бул аттын баасын канча дейсиз? Бул аттын баасын 2-нчи номердеги аттын. Буга кличка коюлган койгон эмессизби? Койбодуңуз. Кабак кашыны көрүңүздөр, көкүрөгүнү. Жоон жолпат экен. Эми баасына токтолойлучу. Баасы 120 жакыны деп койдум. 120 миң сом. Сомго 120 миң деп айтылды. Эми байланыш номерлериңизди айтып өтсөңүз? 0700 +996 700 54 74 08. 54 74 08 номери менен байланышып бересиздер. Секин бастырып койчу мындай чат каяктарын дагы көрөлү аттын. Мынакей биз ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Соодага береке берсин. Ажеке, саламатта калыңыздар. Алганга буйрусун. Ажеканын өзү менен байланышып, саяпкер менен байланышып алып калыңыздар, жаккан болсо. Лайк басып коюуну унутпайсыз туугандар.